бул музыкадан тыйылыш канчалык кыйын болуп атат сизге, же жеңил эле таштадыңызбы? Мен бул тыйылганы мындай болду да. Бир жолу Садубакас Дамланын Инстаграмдан немесин угуп калдым. Куран менен музыка бир жүрөктө жашабайт деген сөзүн угуп калдым. Таң калдым да, кандай. Мен Куранды эле окуйм, намазды эле окуйм, анан ырдайм, жашап эле атпайбы? Ал сөздүн маанисин түшүнбөптүрмүн да. Анан 2021 жылы Итикафка чыктым да. Орозодо 10 күндүктө Жибек жолунда Сараксы мечитине Итикафка бардым. Жалгыз өзүм эле бардым, ошо чыккым келди. Таказа деп коет. Таказа берилет да. Таказа деген сөз тапшырма да, күндө кечинде сен мына зикирди кыл, сен мына намаздарды оку. Анан мага да таказалар келгенде мен айттым, ошол Амир Саптан сурандым да, мен Итикафка мен хатым кылайын деп келдим эле. Уруксат берсеңиз мен жамааттын атынан хатым кылайын дедим да. Карап туруп, сен бир күндө бир жолу хатым кыла аласың деди. Анан жок дедим, мен андай хафиз эмесмин, кары эмесмин десем. Рекорд 8 саатта кылат го, сен бир күндө кыл дейт да. Жок дедим, мен 3 күндө кылайын дедим. 3 күндө бир хатым кылып берейин. Аябай мындай бекем таксыр экен. Жок, 2 күндө бир кыласың деди. Тапшырманы алып алдым. Макул дедим. Бирок күчүм жетеби жетпейби дедим дагы. Анан биринчи күнү 19 пара окудум да. Өзүм сынадым. 15 параны жеткенде, күчүм жетет экен дедим, бирок күчүм кайерге чейин жетет экен десем, ошо 19 парага чейин окуйт экенмин дагы. Анан экинчи күнү 11 пара окудум. Анан ошентип анан 2 күндө бир хатым кылаттым ошол жердечи. Анан Куран деген ушундай өтө күчтүү нерсе экен. Куранда аят бар да, эгерде Курандын аяттары окулган болсо, мусулмандардын жүрөгү элжирейт деген аят бар да. Биз буга чейин, мисалы, мен Куран окуганда жүрөгүм элжиреп, көзүмөн жаш чыкчу эмес да. Бирок ошондо жүрөк жумшарды да. Ошол 3-чү суткада аябай жүрөгүм жумшарды, тазаланды окшойт да. Көбүнчө бейиш деген аяттар келгенде, мен негедир бейишке келгенде көзүмөн тынбай жаш агып атты да. Көрсө ошол убакта ошол жүрөктөр жумшарыптыр да. Анан Итикафтан чыккандан кийин такыр музыка укканга калуу кетип калды да. Мен музыканы аябай укчумун да. Өзүм да ырдап жүрө берчүмүн. Анан ошондон кийин негедир музыка уксам мындай иренжип кете турган болдум да. Бул мен такыбалыгымдан эмес, мен өзүмдө бир укмуш болуп кеттим деп айтпайм, бирок жанагы Куран ошондо жүрөктү тазалады дагы. Музыка жанагы Садубакас Дамланын айткан сөзү ошондо түшүндүм да. Демек Куран бир кайсы бир жүрөккө кирсе, ал жүрөктөн музыка чыгып кетет турбайбы?